Бұл маселеде мен бардық күч органдарын абдан дықат иштөөгө, шашпоого жана эч кандай кымындайдагы шек жаратууга негиз бербей иштөөгө чакырат элем да. Анткени азыр шашып кетсек, кийин дагы көп суроолор жаралышы мүмкүн. Бул жерде эч кандай саясий боек, саясий оппоненттерге багышталбай, бир гана мыйзамдын, адилеттиктин, калыстыктын алкагында болуш керек деп ойлойм. Ошол эле убакта экс-президент дагы ар кандай чагымчылдыктан алыс болуп, экс-президент деген статуска ылайык жанагындай туруктуулукту, стабилдүүлүктү башкы орунга коюш керек деп ойлойм. Өткөндө мен ушул жерден трибунадан эмне үчүн Түштүк Кореяны мисал келтирдим. 8 президенти камалып чыкты деп. Анткени мындан кийинки келген бийликтер кымындай дагы, бир дагы ушу ынтыксыз иштегенге аракет кылып калат. Жанагындай жан сакчылары менен саясий уюшкан мафиялык бандиттик топторду түзгөндөн оолак болуп калат. Ушул жагынан биз келечек муунга, кийинки Кыргызстан тарыхында сабак боло тургандай таза иш жасашыбыз керек деп ойлойм. Буга чейин мына бир ай мурун дагы айттым. Украинаны мисал келтирдим. Украинанын мурдагы президенти Януковичтин жашаган резиденциясы, хан сарайы, анын керек болсо жанагы улуу сөздө уят жок, унитазы алтындан экени, ошонун бардыгын азыр Украинада коррупциянын символу катары музей кылып алды. Туристтерди тартып атат. Эли жакыр жашаганда өзү, эли итке мингенде дагы өзү ушинтип хан сарайларда ушундай бир чардап, жыргап жашаган деп, келечектеги муунга аябай сабак боло турган кылып атат. Ошон үчүн биз азыр эч кандай саясий бир чагымчылдык калтырбай, Кыргызстанда ынтымакты, стабилдүүлүктү башкы орунга коюп, ошол эле убакта мындай күч органдары калыс, таза, ынтыксыз иштеш керек деп ойлойм. Рахмат.